Саламатсыздарбы? Кыргыз тилин үйрөнүү боюнча 7-сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргызстанга саякат. Сабактын максаты Кыргызстандын областтары боюнча кыскача маалымат алышат. Аны менен бирге зат атооч, энчилүү жана жалпы аттар боюнча түшүнүк алышат. Энчилүү жана жалпы аттарды туура колдонууну үйрөнүшөт. Бүгүн кыргыз тилинен зат атооч, анын ичинен энчилүү жана жалпы аттар жөнүндө түшүнүк алабыз. Сабагыбызда колдонулуучу лексикалык каражаттар саякат, автобекет, тоолуу, тарыхый, түштүк, бермет, кызыл китеп, түндүк. Жолдор бар, жомоктолуп тоону тешкен. Жолдор бар, мактап акын күзгү дешкен. Жолдор бар, болот дене куш сызыктуу, паровоз күмүш бүркөп күмүш кечкен. Жолдор бар, кеме сүзгөн деңизде да, чыйыр көп чытырманга келишсе да, бирок да чексиз болбой анын кыйыры, чыйыр көп тоолор токой тегизде да. Саламатсызбы? Эмгектик эс алууңузду алдыңызбы? Ооба, алдым. Анда Кыргызстандын коо жерлерине саякатка барабызбы? Албетте, кызым. Адегенде Кыргызстандын борбору болгон Бишкек шаарынан баштайлы. Кийинки сапарыбызды Манас атабыздын жергеси болгон Талас областына карай уланталы. Бул болсо Манас көмбөзү. Бул жерди көрүүгө көптөгөн адамдар келишет. Эмки саякатыбызды Кыргызстандын бермети болгон Ысык көлдөн уланталы. Ысык көл бекеринен Кыргызстандын бермети деп аталбаса керек. Ал жөнүндө кыргыз элинде көптөгөн уламыштар айтылып келет. Ысык көлгө жайкысын эс алганы дүйнөнүн бардык булуң бурчунан туристтер келишет. Андан кийинки сапарыбыз Нарын жергесинде болсун. Башка областтардан айырмаланып, Нарын областы тоолуу келет. Кышкысын суук, жайкысын салкын. Нарында тарыхый жерлер көп. Ошондой эле кызыл китепке кирген жаныбарлар да көп кездешет. Саякатыбызды Ордолуу Ош шаарына баруудан уланталы. Ош байыркы шаар. Түштүк жергеси бышыкчылыктуу, берекелүү жер. Жалал-Абад жаңгактардын мекени. Ал Арсланбаб жаңгак токою менен белгилүү. Тажикстан менен чектешкен аймакта Баткен облусу жайгашкан. Баткен өрүгө дүйнөнүн көп жерлерине экспорттолот. Энчилүү ат жеке бир затка энчиленип коюлат. Мисалы, Ысык көл, Кыргызстан, Нарын, Гүлсарат романы, Ак кула, Тайтору, Нурлан, Улукбек жана башкалар. Жалпы ат бир түрдүү заттарга жалпы жонунан берилет. Мисалы, токой, тоо, таш, суу, мектеп, үй бүлө, шаар жана башкалар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты.